Men namaz okuyum, elhamdülillah, az da olsa ilim alıp başladım. Bирок кээде өзüm kaalabasam da günөө işlerdi kılıp koyum. Bирок күнөө kılıp koyup, andan soň korkom, ökünüp ketem, elhamdülillah. Артынан tövbe kılam, Kudayga ming mertebe şükür. Kılgan günöm ökünüm, jazasından korkom, ming mertebe şükür Kudayga. Күнөөдөн arılуу үчүн эмне kılış керек? Ушун tövbe kıla bersen, barıp inşallah perişte olup ketesin. Şunday da, tövbe kıla beriş керек da. Ha? İnşallah. Kanti veripti bolam deydi. Şariattın görsetken buyruğun daim atkara versen, erkti olup ketesin deydi da. Misal üçün şariatta жалгыз жүрүбө, saparga жалгыз чыкпа, бирөөгө жалгыз жатпа, андай кылба, мындай кылба деген барды корго. Шариаттагы сүннөт мустагаттарды катуу амал кыла берсең, жанагылардын баары жок болуп кете берет да. Yani адам канчалык динди толук карманганса, ошончолук проблемалар кете берет. Дин канчалык азайган сайын, ошончолук проблема көбөйө берет да. Проблемадан көп урматтуу бир тууганым. Ошого эртең менен турганда, шымыңы бутуңа кийгенде, намаз окуп, даратылгандан башта кечинде уктаганга чейинки жашооңдун бардык майда чүнөсүнө чейин din boyunca жашаганга аракет кылгын, проблеманын баары сенден көтөрүлүп кетет. Ошол эле. Бир эле нерсе бар да. Din менен 50% жашасаң, 50% биякта проблема бар. 100% жашасаң, 100% проблема жок деген сөз. Проблема келет, бирок ал оңой эле өтүп кетет, сенден чечилип кетет деген сөз да. Адамдар өздөрүн кыйнай берет жөн эле. Namaz okup жатканымда ташаххут отурганда оң сөмөйдү өйдө көтөрүү шартпы? Мен негизи көтөрбөйм. Шарт эмес, бирок мустахаб сүннөт. Көтөрбөсөң болот, бирок сооптун кичине кургаласын азыраак. Ашхаду ан ла илаха иллаллах деген көтөрөсүң ошо. Намазды жамаат менен окуганга жетишпей калып, анын артынан кечиккендер жамаат болуп окуса болобу же жамааттан кийин жамаат болуп окуганга болбойбу дейт. Кече мага Жалалабадтан телефон чалышты. Жалалабадтын базарында намазкана бар экен. Анан бир адам менин сабактарын угат экен. Анан угуп жанагы мечитте, эгерде кийинки жамаат кеч калып келип калса, мурдагы жамааттын ордуна туруп окуса макруу болот. Азан айтса макруу, комат айтса макруу болот дегенбиз. Эгерде ылдыйга бөлөк окуса, азан комат айтпаса боло берет. Анткени такрар жамаатты макул деп койсок, адамдар анда жамаатка бөлүнүп, ханафилер биз окуйбуз, анан салафилер окуйт, анан давачылар окуйт, анан хизбуттар, анан кийин хизбут эместер окуйт деп бөлүнүп, жамаат бөлүнүп кетет. А мечитте жамаат бөлүнгөнгө биз тыюу салабыз. Ошон үчүн бир адам атайы кеч калып келсе, намаздан кийин жаңы жамаат кылам деп, бул полюбо мунуку макруу болот намазы. Кандай шарт сактаса да макруу болот да. Аны ушинтип уккан элем деп кеч калган жамаат ушак окуган экен, айтса молда айтыптыр, мен көптөн бери имаммын, мен билбем далил кайсы деп. Чубак ажы десе, кайсы китептен айтыптыр дейт да, дептир. Эми ошол базардагы ошол намазкананын имамы паланча дамыл айтты десе, жок кайсы китептен айтыптыр деп дамылга ишенбей ушинтип сурапты. Мен айттым, Ибн Абидиндин хашиясында келет. Ошол китеп ушуну таап алсын билип. 17 тому чыккан, калганы чыга элек, ошондо Darul Farfur чыгаргандын хашиясында кенен айтылган деп айттым. Ал мухим, урматтуу бир тууганым, тартип ушундай. Эгерде имам коюлунган 5 мал намаз бар, мечит деп айтылган мечит болсо, такрар жамаат эгерде дал өзүндө кылса макруу болот. Бирок экинчи жамаат азан айтпаса, комат айтпаса, жана имам турган жерге турбай ылдыйга окуй турган болсо дурус болот. Балким ошонтип окуганы сүннөт болот. Анан атайлап кеч калып келип жаңы жамаат түзөм деген ниет болсо, кандай кылса дагы макруу болот, жалгыз окуш керек болот. Ошон үчүн аалымдарыбыз такрар жамаат болбойт деп мутлак айтып аткандагысы, жамаатка кеч калбай келгиле, биринчи жамаат сактаганга аракет кылгыла, жаңы жамаат пайда кылбагыла деген сөз айткысы келишет, хикмат кылып. Ал эми намазканаларда кандай кылса дагы боло берет. Булардык намазкана экен, тиге таксыр мечиттин өкмө намазканага түшүрүп алган 200 адам намаз окуйт. Базарда 200 адам болгон менен аты намазкана жума кылынбаса, атайын имам мындай дайындалбаса 5 мал намазга, анда айылда бул тартип өтпөйт, эчтеке болбойт аякта. Жана намазкана толуп калганда экинчи жамаат болуп окуйбуз деген андай болуп атат. Атайын намазкана окуй берет. Утур окуй беришет, кирип чыгып, окуй беришет. Намазканаларда болобу? Ооба, утур жамаат келип бияк окуй, анткени атайын бир имам жок аларда, боло берет. Жанагы мисалы үчүн мончолордо бар, банялар, кафелерде бар, мисалы үчүн жанагы базарларда бар го, ошолор намазканаларда, магазиндерде боло берет. Айтыла берет.